Eç kaçan dinimiz jasanba, atır seppe, dohi seppe, özüңө karaba, sululuktu taşta degen jeri jok. Болгону ошону ардал жол менен, халал жол менен кылгын деп буйруйт. Аялдарыбызды сыртка, көчөгө эркектерге айван сыяктуу ач жүргөн эркектерге коён сыяктуу олжо болуп жасанып чыгып бер дебейт. Тескерисинче үйүңө адал болуп жасан деп буйруйт да. Бүгүн эркектер жыт-жытаба деген себеби бүгүн атырлар, духилер өтө күчтүү ойлонуп табылган да. Мисиктер өтө күчтүү. Бир жыттаганда адамдын башын кетирип коет. Мисалы үчүн сойкулар ар кандай нерселерди алат. Өзүнө жагымдуу эркектерди тартыш үчүн кылыктарыга чейин кандай кыймыл кылыш керек, кантип эркекти өзүнө каратса болот, тартса болот, күлгөндө кандай күлүш керек, ошого чейин үйрөнүшөт, ошону өздөрүнө эп көрүшөт. Акча табыш үчүн арам нерсени өзүгө адал кылып, ушул менин кесибим, мен ушул жолдо тазамын деп ойлор, түшүнүктөрүндө өзүгө адал кылып. Ошонун негизинде эң күчтүү косметикасын колдонот, атырларын, духилерин бардыгын колдонот. Эркек олорак сен дагы аялыңа өзүңдүн керектүү нерселерин бер, сен үчүн жасансын. Бирок көчө үчүн эмес. Сен мисалы жөнөкөй көчөдө кетип атып, бир сулуу аялды көрсөң, эмне ойго келесиң? Эч качан дубалайын ушундан дебейсиң да, арам ойлор оюңа келет. Сиздин аялыңыз дагы ошол сыяктуу жасанып чыкса, башка эркектердин дагы оюна сизге келген ойлор келет. Алыс эмессиз, ушунчалык жакынсыз. Чөйрөңүз ушундай.